Эми жаңылыктарды, видеолорду оригиналын Москабар видео телеграм каналына жүктөйбүз. Ошол жерден көрсөңүз, көчүрсөңүз, комментарий калтырсаңыз жана лайк басып жактырсаңыз болот. Ассаламу алейкум жалпы мекендештер. Сиздер менен кайрадан эле Москабар. Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы. Москвадагы маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Бирден лайк басып колдоп кетиңиздер. Урматтуу Россияда эмгектенип жүргөн мекендештер, сиздерге керектүү маалымат. 2025 жылдын 1 январынан тарта Орусияда мигранттар үчүн телефонго номер, сим-карта сатып алуу эрежелери өзгөрдү. Эми сим-карта сатып алуу үчүн бир нече кошумча маалыматтар талап кылынат. Биринчи паспорт котормосу, перевод паспорта, СНИЛС, электрондук почта, госуслуга сайтына тиркелүү жана идентификациядан өтүү. Колдонуп жүргөн банк аркылуу биометрия тапшыруу. Банктан фотоконтролдон өтүлөт, дактилоскопия эмес. Өзүнүн маалыматын биометрия аркылуу госуслуга сайтынан тастыктоо. Тастыктоо МФЦда жүргүзүлөт. Эгерде бул шарттар аткарылбаса, мигранттарга сим-карта сатып алуу мүмкүн эмес. Маалыматты таркатып коюңуздар. Учурдагы колдонуп жаткан сим-картаңыз дагы жогорку айтылган шарттарга аткаруу менен тастыкталбаса, 1-июлдан тарта номерлер өчүрүлөт. Быйыл 2025 жыл ичинде Москва жана Москва облусу боюнча 10 миңден ашуун акылдуу көчө камералары орнотулат. Алар адамдын жүзүн таануу системасы менен жабдылган. Башкача айтканда, камерага түшкөн адам жөнүндө маалыматты толугу менен катталат. Бул камералардын жардамында кылмышкер адамдарды заматта тапканы мүмкүнчүлүк болот. Ал эми мигранттардын дагы маалыматтары бир базага топтолгон болсо, мыйзамсыз жүргөн мигрантты дагы жашаган, жүргөн, иштеген жерине чейин толук билип алууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Мындай жасалма интеллект менен иштеген камералар көчөдө, метродо, аэропорттордо, коомдук жайларда колдонулат. Эске сала кетсек, 2024 жылы Москва облусунда коопсуз аймак системасынан 17400 камерасы орнотулган. Клиника Асмет жана үй бүлөлүк клиника. Клиникада терапевт, гинеколог, уролог, кардиолог, хирург, гастроэнтеролог, лор, дерматовенеролог, невропатолог, стоматолог жана педиатр кабыл алат. Ошондой эле лаборатордук анализдердин бардык түрүн тапшыра аласыз. Дарыгерлер бейтаптарды текшерүүдө, жаңы акыркы үлгүдөгү эксперттик УЗИ колдонушат. Бардык адистер жогорку билимге ээ жана өз кызматтарында 10 жылдан ашуун эмгектенип келишет. Ошого карабай, баалары сиздин капчыгыңызга төп келет. Толук дарегибиз: Москва шаары, метродон 1 мүнөттүк жол, метро Фанвизинская, улица Милошенкова 3К1. Байланыш номеру +7 915 227 0005. Метро Тушинская, проезд Ротонавтов көчөсү 9. Байланыш номеру +7 925 088 02 02. Быйылкы жылы Москвада чоң көчөлөрдө эми автотранспортты, мототранспортты катуу чыккан үнүн аныктап, штраф жаза турган камералар дагы орнотулат. Ызы чуу, катуу үн, музыка менен жүргөн автолордун үн деңгээлин видеого тартуу менен эфир комплекси расмий түрдө өлчөөчү прибордун түрү катары бекитилген. Сыноолордун жыйынтыгы боюнча түзмөк ызы чуунун деңгээлин, маанилерин жана учурдагы убакытты, навигациянын параметрлерин өлчөө жана алардын негизинде комплекстин жайгашкан жеринин координаттарын аныктоо үчүн арналганы аныкталды. Жаңы комплекс Москванын жолдорундагы ызы чууларды азайтып, шаардагы жашоонун ыңгайлуулугун жогорулатат, деди Москванын вице-мэри Максим Лексутов. Шаар бийлиги мэр Сергей Собянин тапшырмасы менен 2021 жылы ашыкча ызы чуу чыккан унаалардын жана мотоциклдерди көзөмөлдөө системасын иштеп чыга баштаган. Собянин жарандардын даттанууларына токтолуп, түн ичинде автотранспортчуларды глушительсиз жана катуу музыка менен айдагандарга каршы күрөшүүгө чакырды. Ошол эле учурда Москванын маалымат борбору жаңы продукты шаар көчөлөрүндө, анын ичинде Чистый пруд аймагында сынап багыт берүүчү микрофондору бар камераны прототипин иштеп чыкты. Андан кийин комплекс 3 жылдан ашык убакыт созулган сертификациядан өттү. Азыр учурда эфир комплекси ишке кирди. Бүгүнкү кабарлар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Бирден лайк басып, группалар менен таркатып, биздин каналга колдоп, катталып кетиңиздер.
Канча да өтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам берет. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык. Ар бирибиз ата мекенибизге эсен аман жетели. Жакшылыкта көрүшкөнчө аман жүрүңүздөр. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса же өтүп кетсе же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип туурулайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москвардан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.